ушу кудуреттүү улуу табылга же болбосо табигый илим. Дүйнө эле дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Бул ааламдык билдирүү. Чындап эле кайып дүйнө деген бул бар. Бул кайып дүйнө Кудай десек болот, Арбай десек болот, ааламдык бир сыйкыр дүйнө десек болот. Кайыптан нике буйрулуп атат. Кайыптан нике буйрулгуча тиейин десең да, алайын десең дагы жолу чыкпайт. Анан кыргызда айтып коет, Кудай пешенеңе чагылы жазып койгон деп коет. Ошол сымал кайыптан нике буйрулганда кайыптан буйрулган кайын журттуу болуп атасың. Түшүңө эгер азыркы жаңы доордо кайын журт түшкө кирсе, бул кайып бирлердин түшкө киргени болот. Кайненеңдин капа болуп атканы, же эркелетип атканы, ошонун баары бир кайып бирлердин сага же жазалап атканы, же бир ишарат берип атканы, же мээрим төгүп атканы. Ошол сымал чындап эле бүгүнкү күндө 21-кылымда батыш элин караңыздарчы. Ошо кыргыз Арстаналай ок, Арстаналай өзүнүн тобу менен ааламдык сыпатка жетип, от, суу, таш, аба менен дүйнөнү башкарат, башкарыш керек, жоопкер делет. Заматтын ортосунда урушу бир 10 мүнөттө делип атпай, жана Грециядагы өрттү канча адамды чыгымга алып келип, канча материалдык зыян алып келип, мунун баары таба эмес, тетирсинче тобосуна кыргыз, же болбосо тобосуна адамзат жаныш керек. Ошондо бул ааламдан кыргыз элинин жан дүйнөсү Кудайга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабар, сунуш, талап, тапшырма Кудайдан, Теңир Атадан адамзатка түштү. Жаңы доордо эми доор талабын билбесе, бул кылымдын өзгөчөлүгүн билбесе, адамдын жашоого жаралуу максатын билбесе, аба аркылык, абада эмне бар? Вирус бар, булут бар, куюм бар, жаңы идеялар бар, келечек чырагы бар, ден соолук булагы бар деп келебиз. Анысы кандай? Ошо аба аркылык дагы бүгүнкү күндө адамзатка өлүм буйрулуп атат. Өлүм сыноосунан куткарышыбыз керек болуп атат. Ал кандай болуп атат дегенде, ар кырсык, балабакыраңды кырсыкташы, ишиңдин, байлыгыңан, бийлигиңен, ден соолугуңан, ушунун баары кырсыктатып келип, акыры жаның менен таныңды алып атат. Ошондуктан өнүккөн медицина, өнүккөн мамлекет, өнүккөн техника, атайын каражат бөлүнгөн институттар, наукалар таппаган жоопту ушул кайыптан берилди. Мисалга, рак оору. Мына өткөндө биз ушул илимдеш врач, доктор деп биз баягы жалпысынан айтып коебуз. Талкуу кылдык эле. Ал аз, талкуу өзү аздык кылды. Ошондон кийин суроолор көбөйдү. Ошондон кийин чындыктар ачылып баштады ошо медицинада дагы. Андан кийин ойлонсом, ошо рак оорусу дагы өткөндө ошо бир былтыр жайда, бул быйыл жазда го, бир күн бар экен, ошо рак күн, дүйнөлүк. Анан ошондо Марал радиосун угуп баратсам, жолдо анан суроо кылып атат. Ошо кыргыз жергесинде эле жетекчиси ким экенин унутуп калдым. Эстей албай калдым, уга албай калдым. Бирок ошол киши айтып атат. Рак оорусу бүгүнкү күнү же ошого окшогон аты жөнү аныкталбаган оору суркоолор, же болбосо рактын
эмнеден пайда болушун биз билбейбиз деп атат. Медицина дүйнөдө тактаган жок. Наука же изилдөөнү окумуштуу. А бул кыргызчылыкта рак оорусу бул энергия келди. Ошо менен тело жуурулушпаганда рак оорусу пайда болот деп берилет. Рак оорусун алдын ала алсак, демек адам оорубай калат да, демек өлүм сыноосунан кутулат. Анан ошо биз энергия деп эмнени айтабыз? Энергия бул Кудай, Арбай, Периште, же инопланетан ааламдык күчтөр. Энергия эмнеге жерге түштү? Өздөрүнүн сыпатына өс деп атат. Мына ата жолу деле атадан пата чыгып атпайбы, багып берип атпайбы. Бирок ал көзгө көрүнгөн жок да, бирөөнү кийип алып сүйлөттү, батасын чыгарды. Ал энергия. Караңыз, көзгө көрүнбөйт. А бирок улуулукка үндөп атат. Анан да азыр ушул энергия абада, отто, сууда. Ошо көзгө көрүнбөгөн дүйнөлөр, же болбосо аалам күчтөр жерге түштү, эки дүйнөнү бириктиребиз деп. Же болбосо адамзатты улуу түшүнүккө өткөрөбүз деп. Анан ошо энергияны адам кабыл албай, эмоцияда жүргөн адамдар же кысылгандуу адамдардын телосу ууланып кетет деп ааламдан берилет. Мына чындап эле азыр өлүм сыноо келди. Эмнеге өлүм сыноо келип атат? Эмнеге андай аты жөнү аныкталбаган өлтүрчү өлүм тиги оорулар келип атат дегенде, адам энергияны кабыл ала албай атат. Ошондо энергия же аалам күчтөрү адамды өстүрүп тынат же өлтүрүп тынат дейт. Жерде тазалоо болот экен да. А өсүп тынган адамдар мына бизге окшош, мага окшош. Түшүнүгү бийик, көз карашы бийик, пендечиликтен чыккан, байлык бийликке маани бербеген, үй бүлө деген түшүнүктү жоюп, дүйнө деген түшүнүккө өткөн адамдар. Ошондо арбай сыпатка, же болбосо жана улуулук сыпатка калыптангандар, же периштелик сыпатка калыптангандар, пендечиликтен периштеликке чыккандар, же утурумдуктан улуулукка чыккандар гана кутулат. Ошондо ал адам эмне кылып атат? Энергия иштетип атпайбы? Ошондо ошол талкуу болуп аткан жерде анан сизде тазалануу, калыптануу касиет жыйгашы болуп атат. Азыр да урматтуу улуу журтум, ошол доктор экөөбүз ошо нерв оорулары, оору эмнеден пайда болуп атат? Андан кантип кутулуш керек? Айыкса болобу? Ошо рак оорусунун эмнеден пайда болгонун, эмне кылыш керек экенин, ошол кезде медицина алсыз экендигин бүгүн дагы сиздерге чындыгын ачып бермекпиз. Ааламдан ошо менин касиетимди такталганда минтип берет. Арыстан Алай динди дейт, медицинаны чындыкка өткөрүүчү, жеткирүүчү ок. Ошентип чындыгын ачып беребиз. Өзүңүздөрдү өтө бош кармап, эң чоң методика. Анткени ошо ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү кызматта болот, ошо энергия кызматта болот. Арбай, Периште, Мазар ээси, Ататек Арбай, Жүлөмө күчтөр. Ар кимиңиздин оордуңуздарга, ниетиңиздердин тазалыгыңыздарга же каралыгына жараша актар тез оңолот, ар жактан буйрулгандар тез оңолот. Ошо ниетиңиздердин тазалыгына, касиетиңиздерге, оордуңуздарга жараша калыптандырат. Мына улуулук сыпатка, арбайлык сыпатка, улуулук, периштелик сыпатка калыптандырат. Касиет жайгашат, качкан касиеттериң. Согуштан кайтты дегенде ошолор кайтып келет, жайгашат. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутулучага операция болот. Бул чындык, айыгып атканыңыз, өсүп атканыңыз ошол. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Мына биз эми рано доктор деп коебуз. Бизде дагы өтө докторлор көп, илим алган, врачтар көп. Чындап эле медицинада рак оору эмнеден пайда болуп аткан барбы, жокпу? Биздин сөз жалганга чыкпасын. Саламатсыздарбы? Чындап эле медицинада рак оорунун причинасы точно тактала элек. Анткени рак оорусунун биринчи кооптуу факторлорунун ичинде эмоция турат да, психоэмоциональный стресс деп коебуз. Андан кийин ошол питание же клеткалардын мутациясы болуп эсептелинет. Ошон үчүн рак оорусуну азырга чейин медицина алсыз болуп атат. Лечение кылгангачы эффект жок. Ошол
ааламдык илимде ошо Арстаналай агай айткандай, рак оорусунда аябай нурдануу жүргөнү бул чындык. Анткени ошол өткөндө айтып кеткендей, нурдануу жүргөндө адамдын ичинде тазалануу жүрөт деп айттык. Ошол тазалануунун бир процесстерин айтып кеттик. Ошол сое көтөрүлөт, температура болот, алсыз болуп, общий слабость болот деген. Ошол баары бир ошол нурдануу процессинин бир мындай причиналары деп кетсек болот да. Ошон үчүн жанагы биз медиктер наоборот тетирисинче дарылап атканыбызды айткым келет. Анткени ошол нурдануу процесс жүргөндө химиотерапия, лучевой терапия же хирургический операция кылганда деле эффект аз болуп, все равно метастаз берип атат да. Ошондо биз ошол нурдануу процессин биз токтото албайт экенбиз. Анткени телого нур киргенден кийин ал бүт денеге таркайт экен да. Ошол таркаганда адам өзүн аябай бошотуп, боштондукта кармаш керек экен. А медицинада чындап эле ошол боштондук деген түшүнүк жок болчу да. Ошого медицина ракты азыр аныктап, мындай дарылануу эмесин акырына чейин ошол таппай жатканы, алсыз болуп атканы ошол энергиялуу заман келгенин тастыктаса болот да. Ошону билбей атат. Ошону билбей атат. Ушу медицинанын алсыз ушул болуп атат. Анткени бул кыргызга эмне делип атат? Адамзатты кыргыз сактап калат делип атпайбы? Мисалы Арстаналайга ааламдан ант алганда ошо кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, көктөн буйрулган чыныгы инсан деп таанылып атпайбы Арстаналай? Ошондо чындап эле биз адамзатты сактап калабыз, урматтуу улуу журтум, жаңы доордо. Эң биринчи азыр эмнеге маани бериш керек дегенде, экономикагабы? Жок. Саясаткабы? Жок. Азыр эң биринчи билим берүү менен медицинага биз маани беришибиз керек. Эмнеге дегенде, өлүм суноо келип атпайбы? Анан өткөндө бирөө суроо кылыптыр. Агай, медицина барып жоюлат дейсиз. Сокур чеги болсок, анан кандай болот медицина дейт да. Анан ойлонууга туура келди. Анын деле суроосу туура. Башат да сокур чеги адам болгон эмес да. Же керек болсо төрөт үйү болгон эмес. Бос үйдө төрөдүбү? Мына бизде улуу адамдар сабак кылат, жаш улуу. Ошол кишилер айтып атпайбы, керек болсо кыгап келип төшөп койгон деп. Ошо канжыны агып кетсин деп, ошол эле аялдын астына деп. Эмнеге ошол бос үйдө эле төрөп алган? Көчмөн турмушта төрөп алган дегенде нерв оорусу болгон эмес, кысылган эмес, кыжаалат болгон эмес. Ооба сынгандыр. Аны шакшак кылып койгон мисалга. Медицина качан пайда болду? Мындай ойлонуп көрсөңүздөр, стресстен. Анан нерв иштетип жүргөндө баардык оору ошондон пайда болуп атат. Ошол доктор айткандай деле ошол рак оорунун жана ошо системный оорулардын пайда болушу деле ошо эмоциядан же нервтен болуп такалат экен. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул ааламдык илимде бир жалган болбойт. Бул билдирүү өздөштүрө албашы мүмкүн адам. Ошого калыптана албашы мүмкүн, түшүнө албашы мүмкүн, аткара албашы мүмкүн. Болбосо мунун баары чындык. Мына караңыз, ошо көчмөн турмушта адамдын ден соолугу чың болгондуктан, учурчак менен жашагандыктан, касиеттүү болгондуктан, бирөөнү жаман көрүп, ичи тартып, нерв иштетпегендиктен ошол көчмөн турмушта жөн эле бос үйдөбү, көчүп бараткандабы төрөп алып атпайбы? Ошол аталар, ошол энелердин ден соолугу чың, аң сезими бийик болгонго. Анан кайра биз тамаша катары дагы кайра жооп калдык. Эми мал, жандыктар бар, мал. Малдарда роддом жок да мисалга. Анткени аларда эмоция жок. Ошон үчүн ден соолугу чың деп да айтсак болот. Ошентип жаңы доордо өлүм сыноо эмнеге келди делгенде, мына медицинага салыштырып
кайсы жерлери тетирде арланып атыптыр, кайсы жерлеринде түшүнүк жок экен, мына ушуну ачып берип атабыз. Муну докторлор эле түшүнүш керек эмес, медсестра врачтар. Муну карапайым эл да түшүнүш керек. Кайсы оору менен кайрылыш керек, кайсы оору менен өзү боштондукта нервин тынч кармаса оору болбойт. Мына өткөндө бирөө суроо кылды, абдан жакшы суроо кылды, убакыттын эле тарлыгынан үстүртөн өтүп кеттик. Рак оорусун кантип сактанса болот депчи. Демек, ошо системный деп азыр доктор да түшүндүрүп берет. Ошо оорулардын алдын ала сактанса болот экен. Ошондуктан биринчи кайрада кайрылып өтсөк болот. Мына мен ааламдык байланыш менен ошо биздеги докторлор бар, медсестра эжекейлер бар, ошолорго өзүнчө талкуу кылабыз. Анан мен буларга айтып атам. Медицинада азырда өзү толуктап айтып өтөт доктор. Клетка өлөт, клетка өлсө нерв өлөт деп. Буларда ушундай түшүнүк, ушундай ишеним, ушундай окутуу экен. Кыргызчылыкта же ааламдык түшүнүктө тетирсинче нерв ордунда болсо адам өлбөй атат. Же болбосо мындай эле салыштырганда нервный адам бат карып, бат өлүп атпайбы? Нерви жакшы адам жайбаракат жүрүп атпайбы? Оорубай, карыбай атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан нервге өтө маани беришибиз керек. Кайра эле жаңы доордо дагы эгер сен мына улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат дейт. Сен нерв иштетсең, периштелериң энергияң качып кеткен атпайбы? Кээ бир адамды жакшы адам деп коет. Жакшы адам кандай болот деп ойлонсоң, ошол жайбаракат, күлүп жайнап жүргөн адамды жакшы деп бала да жакшы көрөт. Көрдүңүзбү? Анан нерв ооруса, нерв кетсе, организмдеги нервтер дагы өзү өчүп атат. Анан ошол кайра эмоциялуу адам дегендей, ошол адамдан биринчи оору кармаган атат. Ошол адам оорулуу болуп калган атат. Ошол адам улуулукка өтө албай калган атат. Ошо нерв иштеткен адам. Нервти кантип тынчтандырабыз деп келгенде кайра суроо, жанагы ракты кантип астына алабыз дегендей, кантип оорубай калабыз дегендей, нервти тынчтандыруу үчүн кайра улуу түшүнүк керек. Мына могу биз айтып аткан боштондукта жүрүү керек. Мына ошентип кайра дагы ушу доктор экөөбүз талкуу кылалы. Чындап эле ошол ааламдык илим менен медициналык илимдин ошо нерв боюнча өзүңүздүн салыштырмаңызды айтып көрүңүзчү. Ошол медицинада нервный клетки не восстанавливаются деп айтылат да. Анан биз ошол Аштаналай агайдын сабагында отуруп, агайдын сиздин ачылышыңыз мага аябай чоң ачылыш болду. Ошол медицинага туура келет экен. Анткени ар бир клеткада медицинада, ар бир клеткада нервный рецепторлор болот да. Ошол аркылуу клетка чувствительный болуп, же мындай двигательный активность аткара алат. Мен да ойлонуп көрсөм, ошол медицинада, мисалы үчүн мен өзүм кардиологмун. Острый инфаркт болгондо, острейший фаза болгондо 6 сааттан 12 саатка чейин биз тромболитический терапия деп коебуз. Ошол жүрөктүн кан тамыры тромб болуп жабылып калганда жүрөккө кан барбай, жүрөктүн клеткалары өлүп баштайт, анан некроз башталат. Ошол 6 сааттан 12 саатка чейин клетканы именно нервный рецепторлор, ошол клетканын нерви кармап турат экен. Ошол убакытта биз ошол лечение бергенде же кан айлануу жүргөндө клетка кайра өз калыбына келип атат да. Ошондо айткым келет, ошо клетка өзү өлгөндө некроз башталат, мисалы үчүн гангрена башталат десек болот да, уже ишке жарабай калат. Нерв клетка, ар бир клеткада нервный рецепторлор болгондуктан клеткада өлбөй калат экенине мен толук ишенип атам. Мисалы үчүн инсульт болгондо мээге кан тамыр жарылып, же болбосо кан тамыр кысылгандыктан кан барбай, мээдеги клеткаларга гипоксия болуп, клеткалар өлүп баштайт деп айтабыз да медицинада, то есть атрофия болуп баштайт деп айтабыз.
ошол убакта инсульт болгондон кийин гемипарез, парез же паралич болот да. Ошол паралич же гемипарез болгондо бир конечностьтер иштебей калат да, кол буту оң жак же сол жак же эки жер тең иштебей калганда, бирок ошол жакшы уход менен медицинада массаж, мындай кыймыл аракет менен постепенно ордуна келип атат да. Ошондо айтсак болот, что нервный клеткалар өлбөйт экен. Анткени ошол колго деле массаж жасаганда же жылуулук бергенде, кыймыл аракет болгондо бара-бара ошол колу же буту өз ордуна келип атат да, кыймылдап баратат. Ошондо агай айтты, ошол көбүнчө ар бир клеткада нервный рецепторлор бар да, а биз болсо медицинада көбүнчө бүт эле нервный клетка мээде жайгашкан деп айтабыз. Ошол мээ аркылуу мындай кол бут иштебей калды деп. Ошол туура, бирок ошол кол бутту кыймылга салганда даже мээдеги клеткалар, нейрондор ишке түшүп кетет экен. Ошол Арстанбай агай айтты, нервный система бул жөн эле датчик деп. Ойлонуп көрсөм, чындап эле датчик экен. Мээ системасы. Мээ системасы. Кол бутка кыймыл аракет берип, жылуулук берип же массаж жасаганда, ошол инсульттан кийин гемипарез болгон адам кол буту кыймылга келип атат да. Келгенде ошо мээдеги колдогу нервный рецепторлор иштеп баштаганда, мээдеги клеткадагы нервный эмелери ордуна келип, ошол нерв ордуна келгенде клетка өз ордуна келип, жанагы атрофия болгон мээдеги клеткалар кайра калыбына келет экен. Ошондо жанагы инсульт болгон жер дагы мээдеги калыбына келиши мүмкүн экен. Жакшы. Ошондо урматтуу журтум, мындай деп доктор мындай түшүнүк берип атат да. Медицинада ошол клетка өлөт деп бири окутат экен, ошондой түшүнүк экен. Клетка өлгөндө болду, ошо менен баары өлөт депчи. Мен айткым келет. Клетка өз эле ордунда турат. Нерв өлүп атат. Нерв өлсө анан клетка өлгөн атат да. Ошон үчүн сиздер биринчи нервиңиздерди сактаңыздар. Медицинада тетир айтат экен да. Клетка өлгөндө анан нерв кошо өлүп калат, болду ошо менен иштебей калат депчи. Жок, андай эмес. Тетирсинче нервиңиз өлсө анан клетка иштебей калып атат. Жанагы инсульт, инсультта деле ошо нерв кандайдыр бир убактылуу өчүп, кыймылы жок болгондо анан клетка кыймылдабай калып атпайбы, караңыз. Кийин ошо нервин ушалап, нервин жылытып, өткөндө да айтып өттүк. Мисалы, кулакка суук тийсе же тиш ооруса, майлыкты жылытып, энелерибиз басканда ордуна келип атпайбы? Ошондуктан жан башыңарды жулуп алып жүргүлө, табарсыңарды жулуп алып жүргүлө, ичеңерди жулуп алып жүргүлө деп атканым ошо болуп атат. Анан жанагы кыргыздардын жүн байпак кийгени, башына малакай кийгени көрсө, ошо нерв өзү жылуу болсо, клетка өз ордуна иштеген атат. Бул менин ачылышым. Жана рак эмнеден пайда болуп атканын ачкандай. Анан кайра доктор ушуну түшүнүп туруп, анан бул чындык экен деп атат. Кайра мындай деп, медицинада мындай деп айтылып атат да. Ошо адам мындайча айтканда өлүп калды деген состоянияда болжолу да. Же болбосо ошо жүрөгү токтоду дегенден 6 саат, 12 саатта кайра өз ордуна келип кетиши мүмкүн экен, өлүп калды десек, Анан мен ушуну ачкандан анан доктор өзүнүн мындай кайра ою менен башка кепти айтып атат. Демек дейт, эмнеге 6 саат убакыт, 6 сааттан 12 саатка, андан ашып кетсе, ал адам тирилбейт же жүрөгү сокпойт деп айтсак болот. Эмнеге дегенде, клетка токтоду, жүрөк сокпой калды. Бирок нерв ордунда туруп атат да, нерв кыймылдап. Мисалга, нерв өлсө, клетка өлүп атат. Клетка өлгөн менен нерв ордунда турса, кайра клетканы ишке салып кетиши мүмкүн болуп атат да. Көрдүңүзбү? Нервиңизди аяңыз. Анан буга кайра далил. Койду сойгондон жаны чак чыгып кетти. Каны чыгып кетти. Бирок эти былкылдап атпайбы? Бир далайга чейин. 1 саатка бусканга чейин. Бусуп атканда деле былкылдап атат го. Жиликтеп аткан кезде. Көрдүңүзбү? Ошол нерв. Демек, нерв
ордунда болсо клетка өз ордунда жашаган атат. Анан буга эмнеге такап келип атабыз делгенде, нерв бул эмоция болуп атпайбы? Ошо эгер нервиң туура иштесе, энергия жайгашкан атат. Эгер нерв иштетсең, анда сага энергия жайгашпай эле сен эмоцияда болгон атасың. Караңызчы, урматтуу улуу журтум. Ошондо медицинаны ким ачылыш жасаган дегенде эле жердеги эле бир окмуштуу. Анан ошого таянып окутуп, ошого жараша дарылантып атат. Кайра эле чын эле клетка өлбөйт биринчи нерв өлүп атпайбы? Дагы кайталап өтөйүн түшүнүктүү болуш үчүн. Ошо эмоционалдуу адамдар, нерв иштеткен адамдар, майдан ойлогон адамдар биринчи ооруга ошолор кабылып атат. Системный оору деп коебузбу мисалга, же рак оорусуна окшогон айыкпас дартка. Эгер ага кабыл алып калса, анда мамлекетибиз каражаттан чыгым болуп атпайбы? Больница салып, аппаратураларды алып, майыптарга акча төлөп, пенсия чектеп, канча каражатыбыз ошого кетип атат. Биз могу улуулукту түшүнүп кетсек, адам оорубай калып атпайбы? Керек болсо, ошо врачтар, докторлор келип, илим алып, айыгып кетип атпайбы? Мына караңызчы, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан ааламдык илим менен биз адамзатты сактап калабыз деп мен так айтып атам. Анан сизде улай ошо системный оорулар, ракка ооруга окшогон айыкпас дарттарга эмнелер кирет, ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Ошол системный оорулар деген бул системный ооруларга көп эле оорулар кирет. Мисалы үчүн ревматоидный артрит, системная красная волчанка дейбиз, системная склеродермия деп коебуз. Аны кыргызча түшүндүрө кетсеңиз. Ошол ревматоидный артритте муундар ооруйт. Муундар ооруп, муундар деформация болуп кетет. Ошол системный красный волчанка болгондо, системный дегенде бүт внутренний орган, ички органдарда воспалительный процесс жүрөт дагы, анан ошол органдар постепенно жана соединительный ткань деп коебуз, ошол ткань менен капталып, уже функциясын аткара албай, недостаточностька алып келет ар бир органдардычы. Системный склеродермияда эле ошону сиздин ошол диагнозуңузду кыргызчылыкта мынтип берет. Адам эгер кызыл кандуулукта жүрсө, эмоцияда, ошол кызыл каны бүт ички организмин уулантып ийет, күйгүсүп ийет деп берилет. Ал силерде такталган жок, көрдүңүзбү? Анын кайра эле бир жолу эмоциядан чык, улуу түшүнүккө өт. Ошондо кызыл кандуулукту пайдаланба, көк кандуулукту же нур энергиянын кызматын пайдалан болуп атат да. Ошол ачылыш медицинада жок болгондуктан анын анализи чыкпай, же болбосо оорусу айыкпай атат. Анан эмнеден пайда болуп атканы да белгисиз болуп атат, туурабы? Ошол медицинада биз ошол системный ооруларды мындай токтотуп турабыз, өтүшүп кетпеш үчүн, бирок 100% айыга албайт да. Бул системный оору деле ошол бир нурдануу процесс экен, анткени мындай причинасы аныкталбаган оору да, анан лечениядан дагы эффект аз болуп атат. Ошол биз лечение кылганда системный ооруларды цитостатик, глюкокортикостероидтерди беребиз, ошол воспаленияны токтотуп, ошол өсүп бараткан соединительный тканьды ошол клеточный уровеньде токтотуп калуу максатыбызда. Бул ошол медицина тетирисинче ошол нурдануу процессин токтотуп коюп атат да, ошол тканьды өстүрбөй коюп атат. Бүгүнкү күндө медицина тетриш кылып атат. Ал нурдануу адам башкага калыптанган атса, энергия каптап атса, сиздер ошону токтотуп коюп атасыздар, туурабы? Токтоткон үчүн да ошол деформациялар болуп баратат деп ойлоп атам. Тетрисинче мындайча айтканда, ошол табыгы илимди билбегендиктен көп адам өлүмгө дуушар болуп атат деп эле ачык айтсак болот да. Мындай эгер чын-чынына келгенде, бул баары бир аныкталат, бул баары бир ачылат, бул баары мезгил өтөт, бул баары бир чындык. Ошол биз практикада өзүм деле көрүп жатам, ошо ревматоидный артрит менен ооругандар ошол энергия аркылуу агайдан энергия алып сабагына катышкан ошол кыздар оорусунан айыгып бараткан өз практикада доказательство бизге болуп атат да. Эч кандай дарысы жок эле, анализдери жакшы чыгып эле ошол өз калыбына келип атканын көрүп атабыз да. Ошон үчүн мен ошол системный оорулардагы ошол нурдануу, бир тазалануу процесс болуп атканына толук ишенип атам.
медицинада өзү системный оорулардын өзөгүн биз билбейбиз, чынын айтканда. Ошол врачтар дагы, медиктер дагы ошол энергияны түшүнүп, мындай боштондук эмне экенин түшүнүп, ушул улуу түшүнүккө өтсө, оорулар да азаят эле, мындай. Ошол энергия аркылуу дарылап, ошол түшүнүк менен болгондо адам бат эле айыгат эле деп ойлойм да. Туура, оорубайт эле. Оорубайт эле. Тетирсинче өлбөстүккө калыптанат эле. Тетирсинче арбайдын периштенин ролун аткарып калат эле, урматтуу журтум. Мына о сүрөткө көңүл бөлсөңүздөр. Көчүрүп алыңыздар. Ошондо доктор өзүнүн бүгүнкү менден илим алганда оору эмнеден пайда болуп атыптыр, андан кантип кутулуш керек экенин өзү бир айтып өтсүн, андан кийин мен кененирээк түшүнүк берейин. Эме кой. Ошол бизде медицинада энергия жөнүндө түшүнүк жок. Ошол энергия жөнүндө мындай кыскача түшүнүк кылып, ага схема тартып бердиле, ошону кыскача түшүндүрүп кетсек. Энергия бул өзү инопланетян арбай периште болот экен. Бул энергия абада, отто, сууда, ташта бар. Кете бер. Ал энергия абада болгондуктан ар бир адам аба аркылуу дем алганда ар бир адам уже энергиялуу деп эсептелинет. Анткени дем алганда ошол энергия ар бир адамдын ичине кирди. Энергия өзү бул жан болот экен. Ааламдан түшкөн энергияны адам туура кабыл алса, адамдын организминде нурдануу башталат экен. Адамдын ичине энергия киргенде нурдануу башталыш үчүн биринчи энергияга боштондук керек. Ал үчүн ошо энергия киргенде адам өзүн аябай бош алып жүрүш керек болот. Энергия өзү боштондукта, доор талабын билгенде, улуу түшүнүккө өткөндө жайгашат. Ошондо гана тело нурданып, тазаланат. Энергия менен тело жуурулушканда, то есть энергия менен тело жуурулушуп калганда, тело аял эркектен чыгат. То есть эски түшүнүгүнөн чыгат. Ошондо телосы периште инопланетянга айланат. То есть ошол процессте энергия менен тело жуурулушканда тазалануу, нурдануу башталат деп түшүнсөк болот. Ошол нурдануу башталганда тело өлбөстүккө өтүп, адамда жаратуучулук аң сезим пайда болуп, анан адамдан энергия бөлүнүп чыгат. Ошол энергия бөлүп чыгаруу үчүн энергия бөлүп чыгаруу өзү эле бул ааламдык закон болуп эсептелинет экен. Ааламдык программа, талап, сунуш, сот. Ошол убакытта адамдын өзүндө эле ошо эски түшүнүк, түйшүк, ак кара жоюлуп барат экен. Энергия менен тело жуурулушпаганда, ошо эмоционалдуу адамдарда энергия менен тело жуурулушпай калышы мүмкүн. Ошондо телосу ууланып баштайт. Телосу ууланганда рак, шишик, системный оорулар пайда болот экен. Азыр агай айткандай, ошол адамзатка өлүм сыноосу келди. Ошол кутулуу үчүн кутулуунун жолу бир гана ошол улуулукка өтүү болуп эсептелинет. Адам нерв болгон адам батка арыйт. Медицинада да эмоционалдуу адам өзү батка арыйт. Ошол нерв болгон адамда адам энергияны иштете албайт экен. Энергияда жайгашпайт. Энергияда жайгашпайт экен. Ал улуу түшүнүккө өтүш үчүн адам утурумдук рахаттан чыгыш керек. Утурумдук рахат акырында адамды уулантып, өлүмгө алып келет. Улуу рахатта болсо адам нурданып, адамдын организми ошол кубулат. Энергиялуу адам улуулукка калыптанат. Эмоционалдуу адам болсо өлүп тынат. То есть биз айтканда ошол эмоция менен энергияны өткөн сабакта агай салыштырып берди. Кенеде эмоцияга биз канча деген энергиябызды кетирип алат экенбиз. Энергия кеткенде адам улуулукка калыптана албай калат. Эмоцияда жүрсө. Ошол эмоционалдуу адамдар ошол оору басат экен, ошолордон касиет качат экен. Ушул рак, шишик, псих оорулар келип чыгат. Анткени алар энергияны түшүнбөй, энергия телосу менен жуурулушпай калат, эмоцияда жүрсөчү. Ошо ааламдык сабакта, ошол эфирде, агайдын сабагында отурганда адам өзү улуулукка калыптанат. Касиет жайгашат, телосу тазаланып, нурданып баштайт. Ошондо эми сиздин түшүнүктө ушу врачтар,
энергия дегенди түшүндүрсө адамдарды айыктырып кетет беле? ооба, ошол 100% айыгып кетет эле, анткени ошол медицина алсыз болуп атканды ошо энергия аркылуу 100% оорудан айыкканын биз өзүбүз практикабызда деле көрүп атабыз. Сабакка келген элдерден көрүп мындай результатын көрүп атабыз да. Ошол врачтар ошол энергияны жакшы түшүнүп, өздөрү ошол улуулук түшүнүккө өтүп, кийин ошол элдерге да үйрөтсө жакшы болот эле. Ошондо мен ойлоп атам, медицина өзү системасы өзгөрүш керек деп. Кандай дейсиз? Ооба. Ошондо ушул жаңы, ушу мен сүйлөп аткан, алып бараткан илим менен Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт да. Ошондо медицинада кыскасы өлүм жоюлат, оору жоюлат. Бул жаңы доордо. Ошого тез өтүшүбүз керек, ошого тез аракет кылышып. Анан эми өлүм жоюлса, анан экономика көтөрүлөт. Ошол улуулук өтсө, нерви ордунда болот. Боштондукка чыгат, эскичилигин жээрийт. Ошондуктан эң биринчи ошол азыр депутаттыбы, президентиби, өкмөтүбү, башчысыбы мына ушуга маани кылса, анан утуш алат эле. Мисалга, ушул дүйнөлөшүүнүн проектисинде да Арстан Алай түндүк деп берилип, анан ууктарды, ошол окумуштууларды, журналисттерди, саясатчыларды, интеллигенттерди, адамдар, калыстар, ушулар кызмат кылат. Мисалы, мына доктор ошону кызмат кылып, Кудайдан, арбайдан утуш алып атат. Чындап эле кайра бир кереметин сезип атат. Мен да ушул сүрөткө бир кайра кайталанып өтөйүн, кенен түшүндүрүп берейин. Могу энергия, мына биз айтып атабыз. Энергия менен тело жуурулушпаса, рак оору пайда болот экен. Жана башка жанагы аты жөнү аныкталбаган, айыкпаган дарттар пайда болот деп атабыз. Энергия деген бул бирөө ойлойт, мындай эле энергия окшойт деп. Жок, энергия деген бул көзгө көрүнбөгөн күч. Бул инопланетан, бул арбай, бул жогорку күч. Ал кайда? Ал абада, ал суунун составында, ал түштү, ал жерде, ал табиатта. Ошону энергия деп айтабыз да. Анан эми ошо кызык эле жери ошол болуп атат. Энергия менен адамдын телосу жуурулуш керек. Жуурулуш үчүн адам боштондукта болуш керек. Бул бийик түшүнүктө болуш керек болот атпайбы мына. Анан кайра жан өзү эмне? Жан бул нерв. Жана кайсы жериң ооруса, таңгөр жаның ушу жерде деп коет го. Катуудан тиши оору, жумшактан ичи оору деп коет го. Анткени ошол ичегиде өтө көп нервтик не деп коесуңар? Клетка деп коесуңарбы? Ошо энтеральная нервная система деп коебуз, нервный рецепторлор көп болот ошо. Ичегиде, перистальтикага жооп берет. Жана курсакка урганда ичеги баягы иштин өзөрүп калышы. Анан кайра эле улуу сөздө өзү бул уят сөз эмес, бул улуу иш үчүн. Жанагы эркектерди ошол үч кошкон жерине катуу тепсе өсөрүп калганы, ажерде дагы ошол, ажерде дагы нервтин эмнелер жайгашкан? Нервный окончаниялар бар да. Мисалга, жумурткасында деп коебузбу. Бул чындык, муну дагы бул да керек. Себеби көпчүлүк эркектердин азыр ошол жумурткасы муздап ооруйт. Аны урология да билбейт, эмнеден экенин. Аны дагы кийинки сабактарда ачып берем. Анан кайра ошо нерв эң эле кызык жери бул жерде. Ошо кеткен нерв ооруларыңды кайра ордуна келтирсе болот экен. Ушуну ачып чыктым да, ааламдык түшүнүк менен. Андан кийин анан эмне болот экен? Бул жан өзү эмне экен? Нерв экен. Нерв кайра эле энергия болуп атат да. Мындайча айтканда, мына менде мээрим бөлүнүп чыгып атпайбы? Бул эмне? Менин нервим ордунда болгондуктан сизге энергия өтүп атат. Жан өтүп атат. Мына бул мынтип жүргөндө ичимде жан көрүнбөйт, биякта жан көрүнбөйт. Ошо энергия болуп атат да. Карасаңыз, ошондо адам эмнеден турат? Тан это клетка, жан бул нерв, жан энергия бир. Анан кан. Ошондо нервиң ордунда, жаның, нерв бул жан турбайбы? Жан энергия турбайбы? Жаның, энергияң, нервиң ордунда болсо, клетка тирүү болот экен, көп жашайт экен, өлбөйт экен. Кан өзүнөн өзү иштейт, мисалга. Мына, ошентип отуруп жан бул энергия.
Ааламдан түшкөн энергияны адам туура кабыл алса, нурдануу башталат. Энергияга толот. Улуу түшүнүк өтөт, нур. Мурун ууланып келсе адамдын телосы, азыр туура кабыл алсаң нурданып атат. Схема боюнча бергенде. Ал энергия качан, нурдануу качан, кимге жайгашат дегенде адам боштондукта болсо, кысылбаса, кыжаалат болбосо, майдаланбаса, эркин кармагы жана телоңарды деген. Доор талабын билгенде, билбесе ал жайгашпайт. Анткени пендечиликке кетсең кетип калат кайра. Улуу түшүнүктө өткөндө жайгашат. Тело нурданат, тазаланат. Ошо рак деле жана доктор айткандай бардык ошо айыкпайт деген дарттар наоборот нурдануу экен дейт. Аны биз токтотуп салат экенбиз, нурданууну деп атат да. Караңыз, ага эч кандай лечениянын деле анализдин кереги жок. Улуу түшүнүккө өтүңүз, сабакка барыңыз. Бошотсоңуз эле ал нурданып, тазаланып, тетирсинче ууңуз чыгып кетет экен. Энергия менен тело жуурулушканда, тело аял эркек эмес, тело периште планетанга айланат. Мына мен аял эркек эмесмин. Менин мына энергиям иштеп атпайбы? Ууланып кетет деп берилет. Жанагы туура берди го, болгон тело ууланат деп. Мына ошол кайра кыргызча тил менен берилет. Жана неизлечимый болезньдердин болуп атканы. Караңыз, урматтуу болушту. Мына энергияны өткөр кайрачы мына. Сөз менен өткөр, мээрим менен өткөр. А сенин эгер нервиң орунда болбосо, сен энергия да кабыл ала албайсың. Жаның орунда эмес да, кысылып кыжаалат болуп жүрсөң. Аны сиңире албайсың, кайра өткөрө албайсың. Ошон үчүн нервке маани бериш керек деп аткан ошол. Ошондо аял эмес алчы, эркек эмес, пенде эмес, ал турпаты периште сыпатка өтүп калат. Түшүнүгү. Анан мына арбайлар иштеп берип атабы, мазар ээси иштеп берип атабы, энергия өтүп атабы. Мына ошол оорукчандар деле ошон үчүн айыгат. Мен колумду да тийгизбейм. Жөн эле денеңерди бошоткула, азыр энергия чыгарып коем деп эле, энергия өткөргөндө эле ал киши арагын тыштап, психи жини оорусунан айыгып эле өз орду менен кетип атпайбы? Андан кийин тело ошондо өлбөстүк өтөт. Энергия бул өлбөйт да, жан өзү өлбөйт да. Анан денеңди бошотсоң, же болбосо жана нервный адам бат өлүп баткарып атпайбы? Ошол сыяктуу сен денеңди бош, бийик түшүнүк өткөндө өлбөй калат адам. 1000 жылдап жашайт. Бул жаңы доордун талабы да ошол болуп атат. Жаратуучу аң сезимге ээ болот, энергия бөлүп чыгат. Энергия бөлүп чыгат деп доктор да айтып өттүм. Ал мына мен энергия бөлүп чыгып атам. Бул эмне экен? Энергия бөлүп чыгаруу бул ааламдык законду бөлүп чыгып атам. Программаны талап сунуш, сот. Мына пендечиликти соттоп атпайбызбы? Пендечиликке тарткан диндерди соттоп атпайбызбы? Пендечилик менен жашаган адамды соттоп атпайбызбы? Адам ошону инопланетаны арбайга айланат, энергия жуурулушканда дегенибиз кайра арбайдын, же болбосо биз ойлогонбуз асманда ошо бир жаратуучу соттойт, ошол бага айтат деп. Ошого адамдын анатомиясы ошол орунга өтүп атат. Аны түшүнө албаган адам анан ар кандай оору менен ооруп калып атат. Бир кызык жери, эгер кечигип калбаса айыгат ошо рак деле. Кечигип калса айла жок деп берилет бул жерде. Ошон үчүн ошо кечигип калбаш үчүн астын ала ал деп адам, ар бир адам жан тан сиздики өзүңүзгө керек. Андан кийин энергия менен тело эгер жуурулушпаса, тело ууланат. Жана доктор ошол аты жөнү аныкталбаган оорулардын айтып атканы. Рак, шишик, писик, кан менен айланган организмдердин ууланышы, жаранын пайда болушу, системный оорулар пайда болот делип. Адамзат өлүм сыноосу, адамзатка өлүм сыноо келди азыр. Же сени энергия өзүнө окшоштуруп, арбай периштелик сыпатка өткөрүп кызмат кылдыртат. Мына. Аны ошону улуу түшүнүк, доордун талабы, адам көрүнө эле энергиядан жаралган, көрүнбөгөн энергиядан жаралган эле көрүнө энергия экенин билип, кызматын аткарганда, мына мен кызматымды аткарып атам, ошон үчүн менде кырсык болбойт, оору болбойт. Анткени мен түшүнүгүм бийик. Мен улуу күчтөрдүн айтар сөзүн айтып атам. Кылар ишин. Доктор да ошону кылып атат. Демек, өлбөйт деп түшүнсөк болот бул адамдарды. Анткени ааламдык кызмат үчүн жараткан турбайбы, ошону аткарып атпайбызбы? Ошентип мына кутулуунун жолу, өлүм сыноо келди. Кутулуунун жолу энергияны туура кабыл ал, нурдан
улуу түшүнүккө өт. Анан нерв болгон адам батка арыйт дегендей, ага энергия да жайгашпайт. Ким нерв болот? Майда түшүнүктөгү адам. Медицинада эми айтып коет, оору нервтен пайда болду депчи. А кантип чыгарыш керек ал? Анан ошон үчүн айтып атканым ошол. Телоңарды жылуу кармагыла деп, мээрин бөлүп чыккыла делип. Энергияга жайгашпайт. Анан иштеп да бербейт ал адамга. Сизде эгер эмоция болсо, утурумдук рахат денени ууландырат. Эми утурумдук рахат ошо пендечилик. Баягы менсинүү, өйдөлө 5 жыл бир депутат болуу, болжолу. Мына ошентип отуруп денени өлтүрөт, уулантат. А улуу рахат нурдантат, кубултат. Улуу рахат бул улуу түшүнүк. Ошондуктан жана денеңиздерди бошотуңуздар, эркин кармаңыздар деген кезде ошо улуу рахаттын бул башаты. Анан бул адамзат окуудан өтмөйүнчө өлөт деп берилет ааламдан. Арстан алай, сага куш тепкен кекиликтей колуңа түшүрөбүз адамзатты. Сенин милдетиң илим бер, алтын доорго өткөз, көзүн ач, колуна таяк бол, оюна жөлөк бол. Өлбөстүккө өткөр, башатка жеткир, жаратуучу кыл деп берилет. Карасаңыз, мына медиктер келип сабак алып 8 жыл окуганды сизден 8 айда үйрөнүп алдык деп атпайбы? Башка кырына аякта кысылып, кыжаалат болуп жүрүп, тетирсинче өзүбүз жүрөк ооруга, ар кандай ооруга кабылыппыз деп. А сизде боштондукта жөн эле мээңизди ачып куюп коюп атасыз. Кыргызча эле кыска сөз менен делип. Андан кийин энергиялуу адам улуулукка калыптанат, а эмоционалдуу адам өлүп тынат. Ушуну эске алыңыздар. Анан ааламдык сабак убагында не болот? Адам улуулукка калыптанат, касиет жайгашат, тыйылы тазаланат, нурданат. Муну эми мына могу бери YouTube'да, Facebook'та сакталуу, эфирде болуп атат, көчүрүп алыңыздар, жазып алыңыздар, схема аркылык. Анан мен айткым келет, жаңы доордо медицина алсыз деп ааламдан берилет. Кудай бир керемет берсе, аны минтип атат да, урдум кудайыңды деп атат. Мен кутулуп алам жөн эле медицина менен деп, сиз тетирсинче ооруга келип атасыз. Нурданууну, энергия келип адамды кийип атканын эсиңизден чыгарбаңыз. Анын максаты улуулукка калыптан мына мен сыяктуу иш аткар делген эле кеп. Ошо суроолор келиптир, сизге тиешелүү болсо сиз окуңуз. Ошо сахарный диабет оорусу кандайча пайда болот деп суроо бериптир. Ошол сахарный диабет оорусу көбүнчө ошо Салыштырып айтыңыз, кыргызчылык менен, анан эски медицина менен. Мисалы үчүн азыр адамзат баары эле ошол өтүн алдырып салат атпайбы? Өтүн алдырган бул жөн эле мындай оңой эле болуп калды да, колунан тикен алдыргандай эле өтүн баарын алдырып салат, таш бар экен деп. Мен ошол хирургдарга да айткым келет. Өттү алгандан кийин адамда биринчи ожирение башталат, метаболический синдром деп коебуз. Ал өт көбүнчө ошол майды сиңирип берген функциясын аткарат, желчный кислота чыгарып. Өттү алгандан кийин адамда май сиңирүү жакшы жүрбөй, адам ушинтип семирип толуп баштайт. Толуп баштаганда ошол сиңирүү процесси жакшы жүрбөгөндүктөн башка органдарга күч келет. Ошол эле поджелудочный железага, уйку безге күч келет. Ошол поджелудочный клетканын эмелери чувствительность азайып, ошол инсулинди жакшы чыгарбай, сахарды принимать этпей калган үчүн сахарный диабет пайда болот. Ошон үчүн айткым келет, өт бул аябай керектүү орган. Анан таш болсо деле, приступ бербесе деле алдырган бул туура эмес деп айткым келет. Анткени ошол өттү алдыргандыктан ошо постхолецистектомический синдром деп коет. Ошондой осложнениялар азыркы убакта аябай көп болуп атат да. Өткө аябай маани бериш керек. Сахарный диабет менен оорубаш үчүн биринчи ошол агай айткандай эмоциядан чыгыш керек. Анткени анын да башаты эмоция болуп, анан кийин киши уже туура эмес тамактануудан пайда болот. Андан айыкса болот. Ошон үчүн биринчи ошол эмоциядан чыгыш керек деп ойлойм. Анткени азыр сахарный диабет менен ооругандар толтура дары ичет, бир күндө 2 жолу же 3 жолу.
Алдын деле побочный эффекттери көп. Анткени ал через почки же через бөйрөк же боор аркылуу чыгыш керек болот. Ошол сахарный диабет бара-бара ошол көздүн зрениясынын түшүшүнө алып келет, почканын иштебешине алып келет, почечный недостаточностька алып келет. Осложнениялар аябай эле көп. Ошол безболевая форма ишемии деп коет, даже жүрөктүн инфарктына алып келиши мүмкүн. Ошо сахарный диабеттин кесепетиненчи. Ошон үчүн биринчи эмоциядан чыгыш керек, туура тамактаныш керек да. Ошол мен толуктап коеюн ушу өт боюнча. Өт оору эмнеден пайда болуп атат? Ошол сахар эмнеден пайда болуп атканда ошон үчүн өт алып койгондон кийин болуп атпайбы? Анын деле причиналары көп, бирок ошол көбүнчө сахарный диабет менен оорубагандар өттү алдыргандан кийин сахарный диабет пайда болуп калып атат да. Кээ бирөөлөрдө сахарный диабет ошол наследственный болуп, ошол туура эмес тамактануудан, эмоциядан келип чыгат. Эң башкысы эле нервтен келип чыгат экен да, мындай түшүнгөндө эмоция деген эми ошо нерв иштетүү. Ал эмне болот делгенде кайра мындай түшүнүңүздөр. Сиздин ичегиңизде дагы нерв бар экен, ошону иштетип турган. Ашказаныңызда дагы ошо нервный клетка деп коебузбу. Анан ал ошол сиз мустак ичип ийгенде баягы нерв точкаларга суук тиет. Бул кыргызчылык боюнча айтайын да. Анан ал суук тийсе иштеткенин асайтат. Нервге суук тийгенде эле жанагы нервне суук тийиптир деп оосу кыйшайып калабы, колу көтөртпөй калабы. Мисалга клетка ордунда турат, кан барып атат, бирок буту баспай калып атпайбы? Ошо нервный эмне деп коебуз? Клетка дейбизби? Мисалы буту баспай калганы. Ошо клетканын нервный рецепторларында чувствительность азайып, клеткага питание барат, бирок нерв деген бул мындай өткөргүч провод болот атпайбы? Ошол нервге суук өтүп иштей алганда клетканын бут баспай калып атат, буту ооруп атат. Көрдүңүзбү? Жөн эле бир эле бутту карап көрөлү. Аны үчүн эмне кылыш керек делгенде, клетка өз ордунда туруп атат, тан өз ордунда, кан өзүндө туруп атат. Клетка өлгөн жок, нерв өлдү деп айтсак болот. Ошон үчүн буту ооруп атат. Ошол сыяктуу эле ичегинде эле сен мустакты берип салып атасың. Анан ичегиде ошо нерв үшүдү. Анан семирүү башталды. Жана сахардын деле пайда болушу. Анан өттө деле оорутпай койсо болобу, сахар деле болбой койсо болобу? Ооба болот. Сиз түшүнүңүздү бийиктетиңиз. Өз эле формаңызга келет. Түшүнүк канчалык, ошо нервиң өз ордунда болсо эле сен тамак сурабай калып атпайсыңбы? Жана бир адам кыжаалат болгондо курсак ачып кетет го. Ошонун баары эле кайра ошол өттүн толушуна алып барып атат. Анан ошол кээ бир аппараттар бар экен, мисалы өттү тартканда. УЗИге тартат. Ошо УЗИге тартканда ал УЗИстин да опытына жараша болот да. Мисалы үчүн кээ бирки УЗИстер көргөндө ташты көрсө, кээ биркилер ошол эле полипти же башка эмени көргөндө таш бар деп берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен деле таш бар экен деп алдырганы шашпаш керек. Анткени өттүн функциясы аябай мындай керектүү да. Өттү сактап калыш керек деп айткым келет. Ошол өттү алдыргандан кийин ожирение башталып, ал ожирение давленияны көтөрүп, сахарный диабетке алып келет. Ошол эле жүрөк оорусуна, инфаркт, инсультка, остеоартриттерге алып келет. Ошон үчүн өткө маани бериш керек деп айткым келет. Жакшы. Кайра кыргызчылык боюнча да айтып берейин. Өттүн эки чоң иши бар. Мисалга мына көздү биз ойлогонбуз могу эле жашоону көрүш үчүн. Жок, көз деген көргөн жаман нерсени өчүрүп, могу мыйзамды жаратыш керек болуп атпайбы? Же болбосо баш жөн эле бир жашоо үчүн керексек, жок, башыбыз менен наоборот мындай дүйнөнү боёп, жомоктоштуруп, жаратып, могу бийик түшүнүккө башка эле буйрулган турбайбы? Аны биз майдага иштетип алганбыз. Анысы кандай дагы өттүн да ошол кубулгандагы чоң кызматы мындай. Өт иштеш үчүн эмне кылыш керек? Түрүү таш болбош үчүн, же болбосо ооруп калбаш үчүн духту бийиге алып жүрсөң, анан могу жашоодо анча-мынча нерсенин минусун жоюп салсаң, анан кайталам эле жашоого түшүп албасаң, өз ордунда өт иштеген атат. Өт
өттү тирүү кантип алып калыш керек делгенде. Кайталанма жашоону көп кайталаба, духуңду бийиге алып жүр. Анан жашоодо анча-мынча нерсени бул удар деп мени бышырып атат десең өз ордунда иштейт экен. Кайра өттүн кандай кубулганда кызматы бар дегенде өт сыйкырчылыкты өтүштетет экен. Анан мына о энергия өткөзүүдө. Демек, эгер өтүңүздү алдырып салсаңыз, ал жөн эле ожиренияга, же сахарный диабетке, же инсультка алып барбастаны дагы экинчи кубулгандагы кызматы сиз сыйкырыңыз иштебей калат экен. Баланын жүрөгүн көтөрө албай калат экен. Сиздин духуңуз түшүп калат экен мындайча айтканда. Урматтуу журтум, суроо өтө көп келиптир. Эмки эфирде дагы ушу медицинанын көп сырын ачып беребиз. Андан кийин билим берүү, мугалимдер менен талкуу кылабыз. Анан саясатчылар менен, ушу бизде сабак алган саясатчылар менен. Андан кийин ушинтип отуруп чындыкты таап беребиз. Андан кийин ошо теолог, диний теолог деген бул диний ишмерден да бийик да, билимдүү да. Ошолор менен талкуу кылабыз. Ошентип чындыкты ачып беребиз. Ушу суроолордон сиздердин көңүлүңүздөргө мен ыраазымын. Ушу ар бир адам ааламдык бир күч. Мен ошондой адамды улуу деп билем. Ошо адамды пенде эмес периште деп билем. Мен ар бириңиздерди сыйлайм дегиле адамды. Бир кичине айтып коеюн. Туура тамактануу боюнча эмне кылыш керек? Кандай тамак аш ден соолукка пайда же зыян делет. Бул өтө чоң сабак. Эмкиде ушундан баштап талкуу кылалы. Ар бирине токтолуп, бүгүн ошо системаны түзүп келгенде эмкиде кайсы тамак пайда, кайсы тамак зыян. Мисалы этти, картошканы, камырды такыр эле жебей койсо болот. Мисалы мен жебейм. Аны ошону тактап беребиз. А кээ бирлер эт жебесең анемия болосуң деп атпайбы? Ушулар жөнүндө ачып беребиз. Андан кийинки суроо Арстаналай мырза, сизге абдан ыраазыбыз. Сиздин эфирди үй бүлөбүз менен күтүп көрөбүз. Ишиңизге ийгилик, ар дайым бар болуңуз. Ыраазымын мен сизге. Рахмат түшүнүүңүзгө. Андан кийин жүрөгүм соккондо угуп турам, катуу согот, себебин врачтар айта албай атат. Зопту айыктырса болобу? Ушу сыяктуу суроолор экен, урматтуу журтум. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы байыды. Адам бул дүйнөгө бир кызматка келет. Анан эмнеге бул арбай сыпатка өтүш керек? Эмнеге энергия түшүп атат дегенде, көп жыл адам жашап отуруп, адамдын гени сөөгү жетилиптир. Ошондо кара куш мээси ишке түшүш керек экен, же болбосо башкача түшүнүккө өтүш керек экен, же болбосо бала деле төрөлгөндөн чоңоюп анан атасындай болгондон атасы айтат го, мен менен тең бол, менден артык бол деп болгон сырын айтып, ошону каалагандай, ошо ата тег арбайлар, Кудай дагы ошо көп жыл эволюцияны өстүрүп келип туруп, анан бүгүнкү күндө өстөрүн бошоткусу келип атат. Ошондой сыпатка ээ бол деп атат. Ошонун баары энергия деп айтылат. Ушу ааламдык сабак убагында, урматтуу журтум, алган энергияңыздар кут болсун. Сиздин бир сөз барбы? Мен ошо айткым келет, аты жөнү аныкталбаган оорулардын баардыгы ошо энергия аркылуу 100% айыгып кетишине мен ишенип атам. Ошол системный оорулар менен айыккандар деле бизде көп болгондуктан, если адам эски түшүнүгүндө, майда түшүнүгүндө жүрсө, оорусу кайра күчөйт демекчимин. Анын үчүн ар дайым улуу түшүнүккө өтүп, ошол өсүп туруш керек деп айткым келет. Антпей кайра эле бизден айыгып кетип, кайра эски түшүнүгүнө, майда бизден аяктан, илимден илимден, Арстаналайдан алып кеткен илим кайра өсүп, улуу түшүнүктө өсүп туруш керек да. Анан кайра майдага пендечиликке түшүп, ошо кайра эле эмоция болсо, ал оорусу кайра күчөйт деп айткым келет. Айыкпай калышы мүмкүн. Айыкпай калышы. Мына урматтуу журтум, эмнеге ушу эфирде бир жумада 2 беребиз? Анткени ошол чындап эле айыгып атам теледен көрүп деп, ушу Манас телевиденияда чыгып жүргөндө, ошонун жетекчисине чалып, ушундай болгон. Ааламдык дагы билдирүүдө берилет. Кассетаны бир жумада 2 жолу алмаштырбаса, же 3 күндө бир алмаштырып турбаса, эскирип калат деп. Же болбосо мына азыр духуңуз көтөрүлдү, бийиктеп калдыңыз, жакшына болуп калдыңыз, 1-2 күн түйшүк тартканда эле ошол энергияңызды кайра учуруп алып атасыз. Анан кара куш мээ бул жаратуучулукту аткарат. Кара куш мээ күнбаш болуш үчүн улуу окуулар, суроолор, жооптор, талкуулар сөзсүз болуп турса, мээ толук иштейт, такай иштейт деп берилет. Анан сиздин мээңиз толук иштеп кетсе эле,
эски түшүнүктөн чыгып кетип атасыз. Оору суркоодон, могу кысылуудан, кыжаалатчылыктан, кырсыктан кутулуп кетип атасыз. Анткени ааламдын, Кудайдын каалоосуна ошо улуулукка өтүп кетсеңиз эле Кудай арбай өзүнүн кырсыгын токтотуп калган атат. Канатына калкалайт деп берилет. Урматтуу улуу журтум, мен сиздерден эчтеке суранган жокмун. Мен деги эле суранганды жаман көрөм. Салып коючу мага добуш берип коючу деп бир жерге барган эмесмин. Ал менин ишим эмес, менин көкүрөгүмдө андай нерсе жок. Тетирсинче мен берейин деген адаммын. Ошо бул дагы ааламдык бир актык болсо керек, ааламдан буйрулгандык болсо керек. Анан ушу коррупция качан жоюлат дегенде, адам улуу түшүнүккө өтсө, байлык, бийлик бул бир эле тыйын экенин түшүнсө, коррупция да жоюлмак. Анысы кандай? Болгон сырды, кыскасы кыргыздын жолун таап беребиз, адамзаттын жолун таап беребиз деп айтсам туура болот. Ушу менден, ааламдык илимден, ошо көрүнбөгөн дүйнөдөн өткөн энергияңыздар кут болсун. Ошо энергияны боштондукта сиңирип алыңыздар, улуулукка өтүп алыңыздар. Ошо ааламдык дастан айтылган жерде тазалануу ирээттеле жүрөт делгендей, ааламдык закон, ааламдык сабак убагында ошо үйүңүздөр тазаланды. Турпатыңыздар, тыйылыңыздар тазаланды, мазгеңиздер тазаланды деп айтсак, бул жаңылбайм. Ошол жаңылануу болсун, үйүңүздөр тазалансын, жан дүйнөңүздөр тазалансын, духуңуздар бийик болсун, илимиңер кут болсун, ишенимиңиздер чексиз болуп, ушу келечекте адамзатка жол көрсөтчү, багыт берүүчү башчылык, улуулук, улуу кыргыздык чыныгы жаралгандагы ордуңуздарга отуруп алыңыздар да адамзатты, улуттарды ушу эскичиликтен чыгарып, куткарып алыңыздар. Эмки эфирде ошо кээ бирлер жаңы көрүп аткан болуп калат экен, кийин телефон чалып сурап калып атат. Бул эфир 2-4 күнү кечки саат 8-де болот. YouTube'да Арстан Алай кут десе чыгат. Facebook'та Арстан Алай деп чыкса болот. Ушул эфирде жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар сак, саламатта турсун. Оору суркооңуздардан арылып, түшүнүңүздөр бийиктеп, оору бул оомат деп кабыл алыңыз. Менде оору жок, бул оомат. Оорубасам мен изденбейт элем деп. Кырсыгым жок, кырсыгым бул кызмат экен деп. Мен кырсыкпасам кызматка, ааламдык кызматка чыкпайт элем деп. Демек, оору дагы, кырсык дагы муну башка жака буруп иштетсе болот экен. Ооруну ооматка айлантыңыз, кырсыкты кызматка айлантып, жаркырап, жайнап, өлбөй, ушу жаңы доордо, алтын доор бул өзү бейиш жашоо, ушу бейиш жашоодо жакшы жашап өтүңүздөр.